Бабалардын ыйык салт улантсак деп, сөзгө сөздү кынасак куралтсак деп, эл ичинде тартынбай тилин безер, чечендерден чеченди чыгарсак деп, бүгүн биз сиздердин алдыңыздарда, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы республикалык экинчи жолку чечен айтыш телетаймашыбызды баштоо алдында турабыз. Эмесе саламатсыздарбы? Экөөңөрдүн ортоңорго ташталчу макалыбыз мындай. Ыксыз болор чиркейди кылыч калыш, арыстандын иш эмес чымынды чабыш. Өнөр алды кызыл тил дейт. Күйгүзөр да тил, сүйгүзөр да тил. Анан тилим бар деп ой келди сүйлөй бербе, айткынын айтар сөздү орду келсе дейт. Анын сыңарындай сизди да көккө жетелеген өнөрүңүз бар, кыскача айтканда тилиңиз бар. Ошол тилиңизден чаң чыгарып, таңдайга татыган таттуу сөзүңүз менен талашка чышталган макалды мындай чечмелерден мурун кеп баштап берерсиз дейм. Жакшы. Баягы оозуң кантасы бөрк калат болуп, менден мурда кеп баштап ийдиң эле. Кебиңе карап, бир аз ошолордон бу деп турсам, кебиңе караганда, демиңе караганда андайлардан окшобой, бир аз жаштыктын деми менен жалындап турган учуруң окшойт. Кандай дейсиң? Болбосо байке. Жашында жигит октолот, жалындап турган чок болот. Жаз айылдай октолот, жашаганда токтолот, жалгабаса Кудайым жабыгып жүрүп жок болот демекчи. Менде кошо жаштыктын жалын оту менен сизге эркелеп бир чети кеп баштап бериңиз деп кеп салдым. Ой азамат, ошол жигит болсоң шок болбосоң жок бол деген. Ошон үчүн баягы жаштыктын күчү менен жаналгычты жалынтар жакадан алып багынтар курагың менен ушинтип демигип жээлигип турган экенсиң. Эми сөздү тилден башладың. Алгач ошоңа жооп берейин дагы, анан кийин макалга өтөлү, анан макалга көчөлү. Кандай дейсиң? Ырас тил өнөр алды кызыл тил дейт кыргыздар. Анан калса эзелтен бери айтылган нуска кеп, абалттан мындай сөз келет, алгачкы нерсе сөз делет. Салмактуу чыккан сөз болсо шайтанда чочуп сезгенет. Сөз гана жашайт бөлүк, калгандын баары өзгөрөт. Андыктан мунара куруп сөз менен муунга сунгун сөз белек дейт. Бул сөзгө кимдер жүгүнбөгөн, сөзгө кимдер бүгүлбөгөн. Доону чечкен, жоону кечкен ушул сөз эмеспи? Бали. Улуу сөздүн алдында камчыдай болуп какайгандар келиндей болуп жүгүнүп, камчыдай болуп бүгүлүп турган учурлары болгон. Рахмат байке, эми бир жерде чечен айтышка чыгып, чечендик өнөрдү көрсөтөлү деп элдин алдына чыгып отурабыз. Ошол жерде чыкканда эле сизге тил жөнүндө баштадым, тилге жооп бердиңиз. Тил мындай болгон, тигиндей болгон деп акыл насаатыңызды, улуулук кебиңизди сүйлөдүңүз бул жерде. Анан бир жерде чечен айтышка чыккандан кийин ортого макал ташталат экен. Макалдан мурун биринчи чечен айтышка кимдер чыгат дегенде ошол жерде Ырыспай чыгат деп калыптыр. Ошо Ырыспай акем менен мен чыгып көрөйүн. Жыгылсаң төөдөн жыгыл, буйласың кармай жыгыл дейт. Азамат, сен күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деген. Бир чайнасаң май чайна булчулдасын, оозуңда бирди минсең жорго мин кылтылдасын астыңда дейт. Болоорунда болуп өт, ошентип боз жоргодой желип өт деген. Анда эмесе кеп кезегин макалга уралы да макалдын чечмеленишин элге сыналы. Бул бизге макал таштаганда мен бир аз өзүмдү ыңгайсыз сезип, өзүм оңтой сабалда калдым. Анткени бул макал ойлоп көрсөм, калыстар тарабынан дароо эле кол бутумду байлап муузоого даярдагансып көрүнүп калыптыр бул макалдын өзү, мага эле айтылгандай болуп. Анан ыксыз болор чымынды кылыч калыш, арыстандын иши эмес, чиркейге чабыш дейт. Бул эми тапанча менен замбирек таткандай кеп да. Анан кийин айтап турган негизги жөнү болсо, ар нерсенин өзүнүн жөнү бар, ар нерсенин өзүнүн орду бар. Ошол ордуң менен бол, жөнүң менен бол деген
кеп болуш керек деп ойлойм. Эми баштагысын айттым, эмкисин айтканга бир аз батын албай турам, себеби жана айттым, өзүмдү өзүм мууздап алчудай болуп турам. Ал жагын өзүң айтып көрчү эми. Бале. Туура. Макалды тартышалы деп калдыңыз бул жерде. Өзүңүз деле туура сезген экенсиз. Бул макал демекчи биринчи өзүңүзгө токтолуп кетсем, өзүңүз кыргызды туу чокуга сүйрөгөн кыргыздын улуу эпосу Манас. Манас менен биз баардык жерге таанылдык, баардык элге алындык. Ошол Манас китеп болуп жаралгандан бери китептен окуп келебиз. Жеке эле китеп эмес, күнүбүздө манасчылар бар. Айтылуу манасчы, күн түн десе тынбай айткан манасчыларыбыз бар. Ошол манасчылардын катарына сиз да киресиз байке. Анан бул кеп жагына келгенде сизди манасчы катары, чечен катары улуу арыстан деп эсептейбиз. А мен жаныңыз келгенде ошо карачымындай эле болуп калып атпаймынбы сөз жагынан. Бирок Бале. анан бул жерде сизди арыстан деп айтмакчы, мен карачымын болмокчу, карачымын каптаса каардуу арыстанды алып коер анык, терисин ташка жайып талпак кылып коер да анык. Бирок ошол карачымынын баарын бириктирип ушу байкемди көздөй, арыстанды көздөй агыталы деген ой болбой эле бул жерде улуу сөздү улап, бирине бирин кынап, элибизге улуу нарыкты чубап, ушу айтыш курпирел деген кеп болуп турат. Анан биз бул жагына кандай карайсыз дагы, бул кебимди кандай улайсыз? Азамат, Бале. мен ойлодум эле ушул кептин жөнүм чыга турган тегин баштап көрөйүн. Аягын баштап артын ушул жигитке таштап көрөйүн. Анан кандай сөз чыгар экен, мени чукулап кирер бекен, капталыман нукулап кирер бекен дедим эле. Асылды асыл кордобойт дегендей болуп, алдыңа сөз келип турса дагы аягын жумшартып кеттиң, Азамат экенсиң. Эми арыстандын кантип чумунга шабышын айтып берейин андай болсо. Ар нерсенин өз жөнү болот деп айттык. Сен Манасты айттың, башканы коюп Манасты айт дейт. Манас жакка келгенде мына Уркаш акем отурат, бизден эч ким талашпайт дейт. Анан кийин арыстан чымынга кантип чабат, ар нерсенин өз орду бар, ошол ордун кантип табат. Айла жок болуп калат. Кээде кезеги келсе кетмен чап, оролу келсе орогор деген. Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак деген. Баягы күнү өзүң билесиң, гезиттерден бери жарыяланыптыр. Чечен айтыштан чер жазылабы деген сөздөр чыгыптыр дейт. Анан кийин ошолордун бардыгын карап туруп, аркы беркисин самап туруп, өйдөл дыйын, оош кыйышын санап туруп, анан ойлондук. Бул бүткөн ишке сынчы көп да бышкан ашты жечи көп деген экен. Ар ким айта берет. Арка yüzdөгү чабышка берке yüздөн жулунгандар көп. Анан кийин мына мондай болуп чыга келгенде келмеси оозунан түшүп, селдеси башынан түшүп калгандар да карбын. Анан макалга токтолсок, чиркейди чындыгында кылыч менен чаба албайбыз. Бирок калдайган каардуу арыстан деле кымындай чымын менен минтип ойноп отурушу деле абзел болбосо керек бул жерде. Эми бул жерде кепти бир гана макал чечмелөө менен токтотпостон башка жагына бурсак деп турам. Алыпка алып жолукса, ал айбатын алар дейт. Анан кийин алыпка кудум жабышса, айыкпас кеселге калар дейт. Пилди чычкан коркутат экен. Пилди чычкан жүдөт экен. Арыстанды жанагынтип көзүнө кирип кетчүдөй болгон чиркейлер жүдөт отса айланганча. Туура аке. Рахмат. Шайтандын чоңуна эмес. Рахмат. Өзүңүз кепти мага таштадыңыз. Шайтандын чоңуна эмес, кичинесинен корк деген. Анан эркин айтыш болгондон кийин сөздү каягынан жыра качырсак боло берет экен. Бул жерде жана дагы биринчи сынагында мен баштадым эле, экинчисинде мен баштасам айып этпессиз. Баштай бер. Анда эмесе мындайынан баштасак байке. Негизи Теңирим адамды жараткандан кийин 4 тарабын шай кылып жаратат экен. Бирок ошол 4 тарабы шай болуп келген нерсени адам өзү барктап, өзү асыл кылып ошону өстүрө албайт экен. Мындай токтоло кетсек, биринчи адамда сөз казынасы болот дейт. Экинчи акыл казынасы, үчүнчү топук кылуу, каниет кылуу, төртүнчү адилеттүүлүк деп айтылат экен. Анан ушул 4 сапат ар бир адамда болуп, ар бири ошону колдоно билсе, түз кетип бараткан жолдон деле Алла Таалам чыгара койбос. Ошол бул асыл сапаттуу адамдардын катарына сизди да кошуп эсептейм. Бирок мен сизди эсептеген эмес менен өзүңүздү өзүңүз кандай ойлойсуз? Кыргызда айтылат эмеспи, өз кемчилигин сезе билген адам бул эң акылдуу адам деп. Бирок мен сизди улуу асыл адам деп ойлойм. Ошентсе дагы өзүңүздүн кемчилигиңиз ушул 4 сапаттын ичинде барбы?
жокпу? Эгер болсо кайсы? Ошону чечмелеп берсеңиз. Бөлі. Жарайсың. Илгеркилер айткан кеп эл алдына чыкканда өзүңдү жана өз туугандарыңды мактагандан этият бол дейт. Өзүңдү жана өз туугандарыңды кордогондон этият бол дейт. Мен эми бул жерде ал мындай эле, бул сапатым тигиндей эле деп мактана албайм. Же бул кемчилигимди мен оңдоп кетип атам деп актана да албайм. Ошентсе да ар ким өз билген намазын окуйт дейт, ушунча сурап калдың. Ошол 4 сапат жөнүндө бир аз эл алдына чечмелеп айтып берейин. Колдон келишинче. Биринчи сөз казынасы дедиң. Бул Кыргызда илгертен бери айтып келатабыз. Сөзүнө сөзү өрүлүп, сөйлөтү мыкты көрүнүп, урушуп жаткан кезде да уйкашы менен сөгүнүп турган элбиз. Анан кийин ошол элден чыгып алып, аяк башына көз жеткис, айта берсе сөз жеткис, Айкөл Манастын жүгүн жүктөнүп жүргөн кезибиз. Айта берсек ушинтип барып берет сөзүбүз. Анан бул жерге келгенде да көмөкөйдө кебибиз бар, көөдөнүбүздө демибиз бар. Ошол кебибизге ылайык эмибиз бар деп атайын аттанып келдик. Кеп айтабыз деп шаттанып келдик. Калганын калкка өзү таразалап алар. Экинчиси акыл казынасы дедиң. Эми атадан 3 уул туулат деген илгери. Бирөө атадан кем туулат дейт, бирөө атага тете туулат дейт, бирөө атадан артык туулат дейт. Анан ошондой кылып жана башында айтып өттүм, ушул акыл жагына келгенде мен мындай элем деп мактана коюш, же мен мындай элем деп актана коюш, алдартыңды карап сактана коюш дагы туура эмес. Менин акылым канчалык, парасатым канчалык, эсим канчалык, аны ушул кебимден билинер. Кебимдин баянынан, келиндин аягынан дегендей, кебимдин баянынан калкыбыз таразалап алалы. Бөлі. Анан Сөз эмес беле. Үчүнчүсүн топук кылуу дедиңби? Топук кылуу, каниет кылуу. Топук кылуу, каниет кылуу. Эми барга көппөдүк, жокко чөкпөдүк. Эр жигиттин башында нелер келип, не кетпейт дейт. Кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төмүнөт дейт. Жөө жүргөндө кемсинбедик да, төмүнгөндө менсинбедик. Биздин сапатыбыз, топук кылганыбыз ушул деп ойлойм. Пайгамбар барына ыраазы, жогуна кайыл деген. Барына шүгүрчүлүк кылып коюп жүрөбүз. Топук кылганыбыз ушулго деп ойлойм. Анан кийин адилеттүүлүк деп айттың 4-нчү сапаты. Эми канчалык адилеттүүлүк болот, ал жагындагы айтуу кыйын. Эң негизгиси жана илгери Аристотель деген акылман айткан экен, Платон менин досум, бирок акыйкат андан улуу деп. Кээ бир жерде ошондой сөздөрдү айта коюп, туура сөз тууганга жакпайт дегендей да болуп калат. Туура сөздө тууган жок, тууганды бийде ыйман жок дегенде калк таразасы бар. Ошол калк кебинен айтып коюп, дагы чекке чыгып кеткендер болот. Анан кийин аны да калк өзү таразалап алар. Туура. Бөлі. Рахмат. Сиздердин экинчи бөлүктөгү убактыңар аяктап соңуна келип жетип калды. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит төп сүйлөйт. Көпкөн жигит сүйлөсө ким көрүнгөнгө экенип ушунуку өттү дейт. Ар бир макалга кол чаап, сүрөп. Сөз дарысымал. Ашыкчасы өмүргө зыян алып келет дейт. Аз сөз алтын, көп сөз күмүш деген дагы ошол. Тамандагы тикенек ийне менен чыгат, бирок ошол ийне таманга кирсе кантер экен дейт. Айыпсыз аякка тикенек кирбейт дегени дагы айтып койсуң. Эрдик кылып койсойсоң, иштик кылып төш тартпа дейт. Эр жигиттин ичине эр токумду ат батат дейт. Бөлі. Чөлдө жүргөн коңургас көл кадырын билеби, көлдө жүргөн музоо баш чөл кадырын билеби, айтышып топко чыкпаса сөз кадырын билеби дейт. Өткөн ишке бушман жок, өлүмдөн кыйын душман жок. Ырыстан артык айлык жок, ынтымактай байлык жок. Ападан өткөн умай жок, атадан өткөн кудай жок. Жеде. Ташка таш урганың менен таңдайга тамызарга суу таппайсың. Тама тамчы деле таш тешеткен. Бөлі.
Аганы көрүп инесет, эжени көрүп сиңдесет. Ата көргөн ок жанат да, эне көргөн том бычат дейт. Жигит күрөшпөгөн балбан менен, балбанды жыга албайсың чалган менен. Жатып өлгөн чагатып өл деген дагы бар. Көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот. Батырдын көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Ойлобой сүйлөгөн 10 ой орга жолугат дейт. Ошон үчүн жет өлчөп бирге истеген да. Коркса да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Мунун жанагы кумуран менен таш турсаң деле кумурасын ат, таш менен кумуран урсаң деле кумурасын ат деген өл калды. Туура. Эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени, эки оору билгесе ажалыңдын жеткени. Оору айыккан жан олжо экен, жоголуп табылган мал олжо экен. Койдон несі артық, қол башындай эт артық, ерден несі артық, ептіп айтқан кеп артық дейт. Тиш ырыскы тил дөөлөт, тирүүлүгүң бир дөөлөт. Баш ырыскы мал дөөлөт, бар болгонуң зор дөөлөт эмеспи? Кали. Адамдын асыл сапаты сөзүнөн байкалат дейт. Туура айтасың. Аргымак жипке байланат да, азамат кепке байланат. Вали. Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жуушайт, азамат эрдин жакшысы азыраак сүйлөп кеп тыңшайт дейт. Аргымактын куйругу бирде жибек, бирде кыл, азаматтын туйгуну бирде мырза, бирде кул дейт. Вали. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы, булкун канат мингенге жакшы дейт. Ананда айтып коет, жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат деп. Көп суур ийин каспайт, ийин касса да терең каспайт. Бирок канчалык жоон болсо да жалгыз жыгач үй болбойт, канчалык мыкты болсо да жалгыз жигит бий болбойт дейт. Дарак бир жерден көбөрөт дейт. Дарак тамыры житкен сайын дарак көкөлөйт экен. Вали. Калп айтып пайда тап, акыры каласың уятка, чын айтып зыян тап, акыры жетесиң муратка дейт. Калп казаны кайнабайт, дасторкону жайнабайт деген ошондон го дейм. Рахмат. Биздин бүгүнкү убактыбыз аягына келип жетти. Амантурга 50, ал эми Ырыспай Исаковго 59 упай берилип, Ырыспай Исаков жеңишке жетишти. Кулай лампада.